Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Көкбөр оюнунда чыр чыгып бир адам каза болду. Баткен шаарынын Борбордо көчөсүндөгү жол чырак өрттөнүп кетти. Орусияда курал жарак жана ок дарыларды өндүрүүчү заводдо жарылуу болду. Бешиктен бели чыга элек жатып унаа башкарып. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бешиктен бели чыга элек жатып унаа башкарып, Манас шаарында 13 жаштагы өспүрүм унаа айдап баратканы талкууда. Чүйдө жүргүнчүлөрдү ташыган поездге таш ыргыткан өспүрүмдөр аныкталды. Чүй облусунда милиция жүргүнчүлөрдү ташуучу поездге таш ыргыткан өспүрүмдөрдү тапты. Кылмышкерлер 2011-2012 жылдары туулган 4 өспүрүм экени аныкталып, алар милиция бөлүмүнө сурак берүү үчүн жеткирилген. Бул факты боюнча бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери уланууда. Моға қатын, мо баланы уруйды. Анткени башынан мени монтуп бирденке сылап салды. Белгисиз аял окуучуну уруп жиберген. Коомдук транспортто аял киши окуучу баланы чаап жиберген окуя болду. Күбөлөрдүн айтымында бейтааныш аял автобустун ичинде белгисиз себептен улам окуучуга кол көтөргөн. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тарагандан кийин коомчулукка кызуу талкуу жаратты. Жөнүнө отурду. А мен билем, визуально тийди. Тийген жок, Тийди. сен урдуң. Тийди. Сен бирөөнүн баласын эмнеге урасың антип? Мен Я. чокунга чейин Антип эмнеге урасың бирөөнүн баласын? Хотите поставить меня, да? Сен Хотите меня поставить? Ты что, больная что ли? Орусияда курал жарак жана ок дарыларды өндүрүүчү заводдо жарылуу болду. Орусиянын Стерлитмак шаарындагы курал жарак жана ок дарыларды өндүрүүчү Авангард заводунда болгон жарылуудан кийин 5 адам урандынын алдында калып, азыркы тапта алардын тагдыры белгисиз. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Ишкананын жетекчилигинин маалыматы боюнча, урандылардын астында 5 адам бар. Алардын абалы азырынча белгисиз деп белгиленген маалыматта. 3 адам жаракат алып шаардык ооруканага жеткирилди. Анын ичинин бири оор абалда, экинчиси орточо жаракат алган, үчүнчүсүнүн абалы жеңил деп бааланууда. Учурда жарылуу болгон аймакта бардык тиешелүү кызматтар иштеп жатат. Жарылуунун себептери тактала элек. Баткен шаарынын Борбордо көчөсүндөгү жол чырак өрттөнүп кетти. Баткен шаарынын Садыков көчөсүндө жол чырак өрттөнүп кетти. Бул тууралуу көбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда өрт өчүрүүгө саат 18:32 Баткен шаардык номер 26 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм тартылган. Бөлүм жеткенге чейин өрт өчүрүлгөн. Учурда Разаков жана Садыков көчөсүндө жол чырак иштебей турат. Булак турмуш кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Маршруткадагы окуя. Бул көрүнүш элдин гыжырын кайнатты. Видео социалдык тармактарда элдин гыжырын кайнатты. Мындай көрүнүштү көрүп чыдабайсың. Коомдо адилеттик, ыйман, адамгерчилик деген түшүнүк калбай баратканы өкүнүштүү. Ар ким өзү каалагандай эмес, мыйзам жана тартип боюнча жашоону үйрөнө турган убакыт келди. Көкбөр оюнунда чыр чыгып бир адам каза болду. Жети өгүздө Көкбөр оюнунда 2 айылдын улакчылары чырдаша кетип, Мушташтан 34 жаштагы жигит каза болду. Милициянын маалыматына караганда Улака Тилекмат жана Сару айылдарынын командалары чыккан. Укук коргоо органдарына 24 жаштагы бала арызы менен кайрылып, анда Сарунун тургундары Тилекматтын 2 жигитин оюн учурунда себепсиз уруп, денесине залал келтиришкенин айткан. Бул чырда Тилекмат айылынын тургуну 34 жаштагы жаран алган жаракатынан эсине келбей көз жумган. Аталган фактылар боюнча ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен бир кылмыш иши, андан тышкары 3 кишиге карата этиятсыздыктан адам өлүмүнө алып келүү беренеси боюнча иш козголуп, 2 айга камалышты. Булак Сокол Медиа. Караколдон Бишкекке маршруткага отуруп кеткен 80 жаштагы Каныкөл Ажибекова дайынсыз болуп жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчыга анын небереси билдирди. Анын айтымында ал 1949-жылы туулган. 16 октябрь күнү Каракол шаарынан Бишкек шаарына кеткен. Маршруткага отуруп кеткен бойдон дайынсыз. Апам 1 жылдан бери Альцгеймер оорусу менен ооруйт. Аны маршруткадан Токмок шаарына түшүп калышы мүмкүн. Анткени апабыз өмүр бою Токмок шаарында жашап, ооруканада хирург болуп эмгектенген. Биз ал Токмок шаарын жакшы билген үчүн тааныш болуп түшүп калышы мүмкүн деп болжолдоп жатабыз. Ошол күнү карашым кара куртка кийип
жүргөн дейди ал. Каны көргөн билгендер болсо 0709 252 651 номер аркылуу байланышса болот деп билдиришкен. Булак турмуш кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Баткен светофор береді. Скорый келбейді. Опа. Maşallah, emzirlikle şu köpüşe. Sen kanday kolunu deyip giretsin. Tüş harcaka. Ne oldu? Niye çağırtasın? Güven lazım çağırttır ötede. Kolum deyip gitti. Niye çağırsın sen? Kanday deyip giretsin. Bu kadar sen. Çağ ötede sayısladı. Çağ ekmek koymasın. Kançı ağzımda basayım. Kançı. Ürün oturayım şluka dese. Cağızımda. Anne şluka. Cağızımda. Demek. Bol demi. Koymanı da Onday.